Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. 40 hadisten 19. hadis. Бұл hadiste İbn Abbas Allah atasынан өзінен разы болсын. Bir күні мен Аллахтың елшісінің артында бара жаттым дейді. Анан пайғамбар алейхиссалату вассалам Ибн Аббасқа, Аббастың баласына мындай деп айтады: "О балам, мен саға кейбір айрым сөздерді үйретейін. Айрым сөздерді саға үйретейін. Аллахты сақта, Аллах сені сақтайды. Аллахты сақта, аны сен алдыңа табасың" деп. Егер сұрасаң, Аллахтан сұра. Егер жардам іздесең, Аллахтан жардам ізде. Білгін адамдардың бардығы чоғылып саға пайда берем десе, Аллах тағдырыңа жазғанчалық қана пайда бере алышады. Егер бары чоғылып саға бір зиян жеткірейін десе, Аллах сенің тағдырыңа қандай деңгейде жазған болса, так ошондой эле зиян бере алады. Қалем қағаздан көтөрүлгөн, анан барактар кургаган деген. Бул Термизде келген хадис. Хадис Хасан, сахих деген. Дагы бир риваятта бар: Аллахты сакта, аны бет алдыңан табасың деп. Аллахты сен токчулук кезде тааны, ал сени жокчулук кезде, кыйынчылык кезде тааныйт. Билгин, сага келген нерсе айланып өтүүсү мүмкүн эмес. Сага келе турган нерсе сага келет деп. Ал эми сен айланып өтүп кеткен нерсе келип сага тийүүсү да мүмкүн эмес. Сага кайсы нерсе бешенеңе жазылган жок, келбей турган нерсе болсо, ал келбейт болду. Билгин, чыдамкайлык, сабырдан кийин жеңиш. Кайгыдан кийин сүйүнүч, кыйынчылыктан кийин жеңилдик келет деген. Мына ушул 19 хадис. Мына ушул хадисте бул үммөткө бардыгыбызга улуу осуяттарды пайгамбар алейхиссалату вассалам кыска сөздөр менен көп маанини камтыган, көп пайдаларды камтыган осуяттары камтылган. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах хадиске түшүндүрмө берип мындай дейт: бул хадис Ибн Аббастан келип атат. Мындай чыкканда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын абакеси, атасынын бүр туугандарынын баласы Ибн Аббас кичинекей болгон. Кичинекей кезинде керек болсо ошол мындай чатканда балагатка жете элек кез болгон. Мына ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул сөздөрдү үйрөтүп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын белгилүү дуасы бар Ибн Аббаска берген: Аллахумма фақиху фиддин ва аллимху тауил. О Аллахым, Ибн Аббасты, бул баланы өзүң динде аалым кыл, фақих кыл деген. Жана Куран илимин түшүнө тургандай мүмкүнчүлүк бер. Тафсир илимин тафсирлей ала тургандай ушундай аалым кыл деп пайгамбар алейхиссалату вассалам дуа кылган. Ибн Аббастын өмүр таржымалы жашоосу, илими Аллах Тааламдын бир аяндарынан болгон деп айтышат. Илимде, фикхте, тафсирде, Куранда, керек болсо муну Курандын таржыманы деп аталган, үммөттүн сыясы деп аталган. Элестетиңиздер, ушундай илимге жеткен. Болбосо пайгамбар алейхиссалату вассалам бул дүйнөдөн өткөндө Ибн Аббас ачканда балагатка жете элек кез болгон. Мына Алла Таалам кандай илимди берди. Бул Алла Тааламдын артыкчылыгы, берешендиги, фадлы. Мына ушундай ийгилик, ушундай түшүнүккө, ушундай бийиктикке жетүүдө пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дуасынын берекеси. Я гулам, ал-гулам хуа-сагир. Гулам деген балакай деп коет го бизде. Эй балакай дегенде, ушунда пайгамбар алейхиссалату вассалам кичинекей балага кайрылып атат. Булдан бизге далил болот: жаш балдарды таштап койбош керек. Алардын деңгээлинде түшүнө тургандай кылып, кыскалап багыттарды, кеңештерди, осуяттарды берип туруш керек. Көрдүңүздөр, пайгамбар алейхиссалату вассалам кайрылып: "Эй балакай" деп баланын көңүлүн буруп, "Мен сага ушундай бир сөздөрдү үйрөтөйүнбү" деп назарын буруп, жүрөгүн буруп, анан кыскалап сөздөрдү айтып берген. Болбосо бул эми пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыпаты жавамил калим деген көп маанини камтыган кыска бир сөз айтат. Анын ичинде көп осуяттар, көп пайдалар бар. Анын сөзү башка адамдардын сөзүндөй эмес. Пайгамбар алейхиссалам кыска сүйлөйт, ал жерде көп билим бар, көп даанышмандык, көп пайдалар бар. Мына бул жерден да далил болуп турат. Мен сага бир сөздөрдү үйрөтөйүн. Ушу сөздөр деп аталгандыгында да илимди заматта бир түндө, бир күндө, бир айда алынып калбайт экен. Бул жашоодо айлап, жылдап, күндөп, азастан алына турганга дагы
далил илим ушинтип көбөйүп адамда кошуло берет. Анан баланын назарын, көңүлүн, жүрөгүн бургандан кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам биринчи сөзүн эмнеден баштады? Аллах тааламды сактагын, Аллах сени сактайт дейди. Мындайча айтканда, Аллахты кантип сактайбыз? Аллахтын динин сакта деген сөз. Аллахтын буйругун сакта. Аллах тааламдын тыйгандарын кантип сактайсың? Тыйгандарынан тыйылып, буйругун аткарып, тыйгандан тыйылсаң, Аллах тааламдын динин сактаган болосуң. Арамдарынан олак болсоң, буйруктарын аткарган болсоң, мына сен ушинтип Аллах тааламдын динин сактайсың. Болбосо Аллах тааламды сактаганга Аллах муктаж эмес, белгилүү. Аллах сактайт адамдарды. Ааламды Аллах таалам сактап турат. Бул жерде Аллахты сакта, Аллах сени сактайт дегени Аллахтын динин сакта, Аллахтын буйругун сакта деген сөз. Эгерде адам Аллах тааламдын буйругун сактаса, Аллах аны сактайт. Эмнеден сактайт адамды? Кандай жүрсө ошондой. Аллах тааламдын буйругуна, мамилесине жараша бул дүйнөнүн апааттарынан, акыреттеги апааттардан Аллах таалам ал адамды сактайт. Бул дүйнөдөгү бардык балелерден, акыреттеги кабырдан баштап, жаналгандан баштап, махшар, сурак күн, бейишке кирген чейинки канча деген этаптардан бардыгына Аллах таалам өзү жеңилдик берет. Ал жаза мин жинсил амал. Амалыңа жараша, бул дүйнөдө Аллахтын буйругуна кандай мамиле кылдың, ошого жараша жазасын аласың. Андан кийин Аллах тааламды сакта, Аллах тааламды сен алдыңан табасың деген сөзү да айтты да бул жерде. Мындайча айтканда, Аллах тааламдын буйругун аткаргансаң, Аллах таалам заматта сага жакшылыгыңды арттырып берет. Аллах таалам сага жакын. Бир кадам шилтесең, Аллах таалам сага андан да көбүрөөк шилтейт. Хадисте айткандай, кулум мага бир кулач, бир карыш жакындаса, мен бир кулач жакындайм дегендей. Ал мага келсе, мен алдынан чыгам деп. Мына Аллах таалам ушундай берешен, кулун сүйөт. Кулу кичине кадам кылса, Аллах таалам көп кадам жасайт. Ошентип Аллах таалам кулун көп жакшылыктарга ээ кылат. Ушул жерде Аллахты сакта, Аллахты сени сактайт. Аллах тааламды сакта, Аллах таалам сени алдынан табасың дегенде эки нерсе жатат дейт, эки пайда. Биринчиси, Аллах таалам сени сактайт экен бул дүйнө жана акыреттин бале азаптарынан. Экинчиси, дайым Аллах тааламды сен жакындан табасың. Жакын сага. Жакын деген сенин дуаңды, сөзүңдү, суранычыңды Аллах таалам заматта жеңилдетип турат, берип турат деген сөз. Ага сен Аллах тааламдын мыйзамдарын кандай сактадың? Буйруктарын кандай сактадың? Ошон үчүн кыямат кайымда жана кыл көпүрөдөн өтүп атканда кээ бирлер чагылгандай тез өтөт. Кээ бирлер аттын жүгүргөндө өтөт. Кээ бирлер жүрмөлөйт, кээ бирлер болсо жорголойт. Кээ бирлер ташбакадай болот. Мына ошонун бирден бир амалына жараша дегени, бул дүйнөдө буйрукту кээ бирлер кыйшайып, ныксырап, жылдап укса деле, ошентип укмаксан болуп, Аллахтын динине кош көңүл болуп, билсе да билмексен болуп, көрсө да көрбөгөн, укса да укпаган кайдыгер адамдар Аллах таалам динине жеңил кош көңүл караганыңа жараша, Аллахтын алдында сага да ошондой натыйжаны күтө бер деген сөз. Адам канчалык ынтызар болуп, Алланын буйругун сүйүп, тыйгандан тыйылууга шашылса, буйругун аткарууга шашылса, ошондой сага да жакшылыктар тез-тез жаап турат деген сөз. Акыретинде да ошондой сурагыңда тез-тез нерсе жеңилдиктин үстүндө жүрөсүң. Амалыңа жараша натыйжа деген ушул. Амалыңа жараша жазаңды аласың. Андан кийин осуятында айтып атат. Эгер сурасаң, сен Аллах тааламдан сура дедип. Элестетиңиздер, кичинекей балага канча нерсени кыскалап пайгамбар алейхиссалату вассалам үйрөтүп атат. Эгер бир нерсени талап кыла турган болсоң, сен Аллахтын өзүнөн сура. Казынасы түгөнбөгөн асман, жердин, ааламдын ээси болгон Аллахтан сура. Адамдардан суроо. Эми суроо дегенде суроонун эки түрү бар. Аллахтын гана кудурети жете турган нерсе бар. Эгер аны Аллахтан башка эч ким кудурети жетпейт. Мына ушул суроону Аллахтан эмес башкадан сурай турган болсоңуз, сиз эмне болот? Чоң ширкке түшкөн болот. Жана өлүктөрдөн сурагандар, Аллах сактасын, алардан жардам сурагандар, гайбият, жашоодо Аллах гана бере турган нерсени сурагандар. Мына ушулардын баары болбойт. Валиден сурадым, анан кабырдан сурадым, анан арбактан сурадым. Же укпаса, же жанында турбаса,
Анан суроонун экинчи түрү бар. Адамдын кудурети жете турган нерсе. Мисалы муну алып берип кой, тигини жөнөтүп кой, муну салып кой. Адамдын сизди угуп турат, анын күчү жеткен нерсе. Бул белгилүү, бул уруксат бул нерсе. Бирок колдон келишинче адамдардан сурабаганга, ошолорго күнүң түшпөгөнгө аракет кылыш керек адам. Себеби суроодо кордук бар. Кайсы бир деңгээлде ошол адамга көз каранды болосуң. Адамдын табияты ушундай, сурай берсең ачууланат. Аллах Тааламдан сурай берсең даражаң көтөрүлөт. Күнөөң кечирилет. Аллах Таалам кубанат. Сурабасаң ачууланат. Адамдан сурай берсең ачууланат. Адамдардын арасында сурабасаң кадырлуу, барктуу болосуң. Ошон үчүн адам колдон келишинче муктаж болбосо, адамдан керек болсо асарларда бар, камчың түшүп калса да өзүң алганың артык. Аттан камчың түшүп калып, өзүң түшүп, жаныңда адам турса алып берип койчу дебестен. Мүлкү түгөнбөгөн, байлыгы түгөнбөгөн Аллах Тааламдан сураш керек баардык нерсени. Мына белгилүү кайдыгерлик карай турган нерсе. Ар бир күнү түндө, түндүн акыркы бөлүгүндө Аллах Таалам биринчи кабат асманга түшүп, сураган барбы суроосун берейин дейт. Кээде жашообузда бир маселе болот, ошону биз Аллах Тааламдан сурабай адамдардан сурайбыз. Башыбызга бир ооруч түшөт, Аллах Тааламдан дуа кылбай сразу врачтарга чуркайбыз. Ушунун баары ката. Ооба, себепти дал. Дары, дармек бүт, бул жакшы нерсе. Бирок ошонун алдында жүрөгүңдө чын эле жалбаруу Кудайга барбы? Же себепке байлануу жүрөгүңдө ашып кетти, ошону карашыбыз керек. Бакара сүрөсүнүн 186 аятында وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Эгерде кулдарым менен сурай турган болсо, мен жакынмын, суроочунун суроосуна берейин. Суроосун берейин. Сураганын берейин деген аят. Ушунун бардыгы дуа маселесине. Дуада эмне деди? Пайгамбар алейхиссалату вассалам Ибн Аббаска үйрөттү. Сурасаң Аллахтан сура деп. Көрдүңүздөр, биринчи сураганда эмне муктаждыгыңыз болсо Аллахка кайрылыңыз. Анан себептерин жасай бериңиз. Жөнү жок колду ачып адамдардан жалбарып, өзүңдү кортутуп, Аллах сактасын, муктаж болбогон нерсени сурабадан оолак болуш керек. Мына ушуну үйрөтүп атат. Андан кийин сөзүн улап пайгамбар алейхиссалату вассалам осуятында. Бул дагы жүрөк амалдар. Эгер жардам сурай турган болсоң, бирде суроо, бирде жардам суроо. Эгер сен жардам сурай турган болсоң, анда Аллах Тааламдан жардам сура деген. Көрдүңүздөр, баса белгилеп атат. Ияка набуду ва ияка настаин. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деген. Бул дагы ибадаттын бир түрлөрүнөн. Бул дагы эле ошондой, эгерде Аллахтын гана кудурети жете турган нерсе болсо, аны махлукаттардан жардам сурай турган болсоңуз, бул дагы ширк, чоң ширкке түшкөн болосуз. Ал эми адамдар кудурети жеткен нерсени сурай турган болсоңуз, эч нерсе болбойт. Бирок сурабаганыңыз жакшыраак, эгер мүмкүн муктаждык болбосо, кажет болбосо. Бул дагы ошол адамдардан сураган сайын кадыр баркыңыз түшө берет. Эми Аллахтан сураган сайын кадырыңыз, баркыңыз өсүп, күнөөңүз кечилип, балелерден оолак жүрө бересиз. Андан кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам, эгерде адамдардын баардыгы сага биригип туруп пайда берем десе, пайда бере албайт. Тек гана Аллах тагдырыңа эмне жазган болсо, ошол гана болот деген сөз. Мындай айтканда, тагдыр китебиңде, Аллаухул махфузда эмне жазылган болсо, ошол эле болот. Адамдардын баары топтолуп сага зыян берем десе, зыян да бере албайт. Сенин тагдырыңа эмне жазылган болсо, ошол эле болот. Бул жерде эмне далалат кылып турат? Бул жерде мусулман адамдын тагдырга ыйман келтириши. Адамдар сага кудурети жетпейт экен сенин тагдырыңда жазылбаган нерсени пайда кылыштыкка. Адамдар сага кудурет жетпейт зыян бермейчи. Эгер тагдырыңда ошол зыянга туш болууга бешенеңе жазылбаса. Адамдардын пайдасы, сага болгон зыяны Аллах Таалам жазып койгон өлчөмдө гана болот. Алар болгону себеп Аллах бешенеңе жазган болчу. Чыныгы пайда берүүчү, чыныгы ушул зыянды уруксат кылып берүүчү да Аллах Таалам өзү. Аллах буйруса адамдарга сага пайда берет. Уруксат берсе, аларга ошондо сага зыян берет. Мына ушул нерсе мусулман адамдын жүрөгүндө болуш керек. Бешенеңе жазылбадуу, баары топтолсо да зыян бере албайт. Баары топтолсо да жазылбадуу, пайда бере албайт. Мына ушул нерседе мусулман адамдын ыйманы бекем болуш керек туугандар. Кээде ушул нерседе алсырап калабыз. Аттиңай мындай кылгандан, тигиндей кылгандан, мындай болгондо
кээ бирөө 5 жылдап 10 жылдап бирөөнү жемелеп жүргөндөр бар. Сен кылып койгон анан мындай болуп кетти, ал болбогондо мен мындай болмок эмесмин. Болду, калемдер кургаган, жазылган тагдырыңда сыялары кургап, калемдер үйдө көтөрүлүп, баары такталып тасталып калган. Ошол карта менен кетесиң. Албетте мусулман адамда ыктыяр бар, белгилүү. Ыктыяр бар, бирок ошол ыктыярың бардыгы сенин каалооң тагдырдын өлчөмү менен жазылган. Мына балагатка жетелик балагадын жүрөгүнө кандай иманды пайгамбар алейхиссалату вассалам осуяты менен отургузуп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Ибн Аббаска берген осуяты. Субханалла. Шейх кандай пайданы айтып атат карасаңыздар. Эгер адам баласы чын эле тагдырга ыйман келтирген болсо, ал адамдардан суроодон баш тартат. Мындайчыкта муктаж болбойт адамдардан сурашка да. Мындай көбүнчө түшүнгөн адам. Адамдардан жардам суроо, адамдарга муктаж болуп калуу, алардын колун карап, ошолордон үмүт кылуу деген нерсени жүрөгүнөн чыгарат. Же жашоосунда жүрөгү ток, көңүлү, жүрөгү, жан дүйнөсү тынчтыкта. Өткөнүнө өкүнбөйт, кемилебейт, нагылыбайт, кейибейт. Өйдө болсо шүгүр кылат, жакшылыктар көбөйсүн. Кыйынчылыктар келсе сабыр кылат. Күнөө башына түшсө истигфар кылып, ошол Аллах жазып койгон тагдыр менен адам жылып кете берет. Анан дагы бир риваятта айтып атат. Токчулук кезиңде, молчулук кезиңде, жакшылыкта жүргөн кезиңде, ден соолугуң чың, саламаттасың, бардык жагың бар. Мына ушул кезде Аллах Тааламды сен тааный турган болсоң, мындайча айтканда Аллахка жакын болсоң, Аллах Таалам сени кыйынчылык кезде тааныйт деген. Аллахка жакын болсоң дегени ошол токчулук кезиңде буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жүргөн болсоң, дуа кылып, истигфар кылып, жалынып жалбарып Аллахка жакын жүргөн кезде, башыңа байлай түшкөн кезде Аллах Таалам заматта сени тааныйт, сага жардам берет. Адамдын башына түшө турган көп нерселер бар. Ал эми адам табияты кандай? Ден соолугу саламаттыкта, өзүнө жетүү оокаты бар, оору баледен алыс болсо адам мындай бир эч кимге муктаж болбогондой айлап, жумалап Аллахтан дуа кылбай калсаңыз, бул коркунуч абал. Калла иннал инсана ла ятга. Адам кутурат, ар-руахустан керек болсо ал эмне кылат? Өзүн эч кимге муктаж эмесмин деп карап алат. Мына ошентип кутурат. Көзүң май басып калыпты дейт го. Аллахка муктаж болгондой болуп, дуа кылбастан, жалынып жалбарастан айлап жылдап өтө берген болсо, бул Алла Тааламды унуткан адам. Ал эми ооруп калса, кыйынчылыкка түшүп калса, байкуш болуп заматта Аллах Тааламды эстейт. Бул да жакшы ушинтип эстейт. Бирок ошол токчулук кезинде, жакшылык кезинде Аллах Тааламдан унутуп алыстап кетиши бул эмнеден кабар берет? Имандын алыстыгынан. Иман алыстап кеткенде ушундай токчулук кезде Аллах Таалам унутуп калат. Себеби билесиздер, Меккенин мушриктери ошол токчулук кезде өздөрүнүн буттарына сыйынып, ортомчу кылып жүргөндө, анан баштарына бале келип түшкөндө, деңизде калып калганда, бороон, шамал, ар кандай кыйынчылыктарга түшкөндө эмне кылган? Жалгыз Аллахтан суранган. Мына ошого окшоштук бар. Керек болсо айрым учурларда кээ бир адамдар кандай ушунчалык алсырайт, башына бале түшүп, кыйынчылык түшсө да Аллах Тааламдан сурабай жүрө бергендер. Балким жанантип эмне ширк кылып жүрдү эле, кандай туура эмес иш кылып жүрдү эле, ошосун көбөйтүп салышат. Баланча бүү бакчыны издешип, баланча жолуң ачып берет экен, баланча жерге барсаң берекет табат экенсиң, мындай табат экенсиң деп жер кыдырып кеткендер. Мындайча айтканда, ширк амалын андан да 5 метр көбөйтүп салат. Аллах сактасын. Ал эми пайгамбар алейхиссалам бизге эмнени үйрөтүп атат? Ушу токчулугуң кезде Аллах Тааламды көп эсте, жакшылыгына шүгүр кыл, кыйынчылыкка сабыр кыл, күнөөңө кечирим кылып, истигфар кыл, Аллах Тааламды көп эстеп, зикир кыл, намаздарыңды оку. Унутпа, мейли жашсыңбы, ден соолугуң чыңбы, колуңда байлыгың барбы, эч нерсеге муктаж эмессиңби? Дуаңды жалбарып үспө, адам алсызбыз. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам күндө эртең менен: "О тирүү зат, бардык зат сага муктаж болгон зат, мени көз ирмемчиликте өзүмө таяндыра көрбөчү" деп күндө дуа кылган пайгамбар алейхиссалату. Бир паста куруп кетебиз. Аллахтын жардамы болбосо, бир паста куруп, байкуш болуп жок болобуз, алсырап. Менин ийгилигим Аллах менен гана. Мен Аллах Таалам менен гана күчтүү болом. Мына ушул нерсени балдарыбызга, жакындарыбызга, өзүбүздүн жүрөгүбүзгө сиңириш керек. Канчалык жакшылыкта жүргөн кезде Аллах Тааламга жакын болсоң, садакаң менен, зекетиң менен, ибадатың менен, ошончолук эмне кыйынчылык келе турган болсо башында, Аллах сага ошончолук жакын болот. Шейх да айтат. Немени да мисал келтириптир шейх. Жанагы 3 адам, билесиздер, үңкүрдө калып калат го. Мына ошолор дагы
ошо кыйынчылыкка түшүп калганда бүт токчулук кезде жүргөн жакшы амалдарын мисалдады. Бирөө жанагы зынага барып калайын деп Аллах тааламды эстеп зынадан тыйылгандыгы, бирөө жана ата энесине болгон урмат сыйын балдарына бербестен ошолорду ойгонгончо күтүп сүт алып келип ташып белгисиздер. Үчүнчүсү, бирөө жанагы устаз тарынып кетип калып, ошону малы калып калып, аны багып берип, чоңойтуп, көбөйтүп, кийин кайтарып бергендиги, мына ушул жакшылыктарын эскергенде жана үңкүрдөн чыгып кетишет, үңкүрдө баягы таш жабылып калып. Белгилүү баягы Бухариде келген окуя, билесиздер. Мына ошонун баардыгы үчөө тең эмне? Жакшы амалдарын эстеген баягы токчулук, кененчиликте, эркиндикте жүргөндөгү абалдарын эстеп, кыйынчылык кезиндеги абалынан чыгышкан деп. Аллах таалам мактаган ушундай адамдарды. Алар ушундай эле бул дүйнөдө мухсиндерден эле. Түндө аз бөлүгүндө укташып, тахажжудка турчу эле. Таң эрте турганда Аллах тааламды эстеп, истигфар кылчу эле. Багымдаттын алдында тахажжуд намаз 5 мүнөт болсо да окуп, отуруп истигфар кылуу чоң артыкчылык тургандар. Алардын акчаларында кур калган бейбачара муктаж адамдарда акчаларында үлүшү бар эле дейт. Үлүшү деген ошол акчасын Аллах мага берди, мен шүгүр кыламбы деп сынап, ушул акчамда башка муктаждардын үлүшү бар деп түшүнүп, зекеттерин убагында чыгарып, берешен болуп садакаларын берип турчу эле деп, баягы токчулукта, жакшылыкта жүргөн адамдардын Аллах менен болгон жакшы абалын Аллах таалам сүрөттөгөн аяттар бар Куранда. Не деген сыпаттар, субханалла. Түнүндө намазын окуса, таңында истигфарын келтиришип, акчаларында муктаждарга зекетин, садакасын аябастса, токчулук кезде жакшылыкта жүрүп, ибадатта жүргөн адамдарды сыпаттаган. Мындай окуялар көп мисалдар. Ошол эле Юнус пайгамбарды караңыздар. Алла таалам эмне деп сыпаттаган? Жанагы акулабы, китпи эмненин ичинде калып калганда. Эгерде Аллахты эстеп жүрбөгөнүндө дейт ага чейин, кыямат кайымга чейин ошол деңиздеги жанагы акуланын ичинде калып калмак дейт. Ошонун ал жерде сакталып калышына, ошодон куткарылып кетишине эмне себепкер болду? Ток кезинде, ошондой балеге түшкөнгө чейин Аллахты эстеп жүргөн жакшы амалдары бар солих адамдардан эле деп атат. Субханалла. Ал эми капырлардын абалы, мушриктердин абалы кандай болгон? Эч Кудайды тааныбай, билбей, Кудайды билгендери токчулукта ширк кылып жүрө берген, качан башына бале түшкөндө гана жалынып жалбарышкан. Ал эми кайра жээкке чыгып, жерге чыгып кеткенден кайра Аллах тааламды унутуп, кайра өздөрүнүн ширкин кылып жүрө берген. Мына ушуга окшошпойлу. Ушуга окшошпойлу. Токчулугунда Аллах тааламды эсте, жокчулугунда, кыйынчылыгында Аллах таалам сени эстейт. Андан сөзүн улап пайгамбар алейхиссалату вассалам Ибн Аббастын баласына айтып, балакай, сен билгин деп атат. Жеңиш, ийгилик сабыр менен келет. Ал-инсан юбтала фи хадил хая. Адам бул дүйнөдө сыналат. Сыноо сөзсүз болот. Сыноодо ошо оорулар бар, оорчулуктар бар, жагымсыз абалдар бар. Мына ошол нерсеге сабыр кылыш керек. Бирок ал кыйынчылыктар түбөлүк сенин башыңда байланып калбайт. Ал өтүп кетет. Болгону ошону сабыр менен өткөр. Сабыр менен өткөрсөң, мына ошондо ийгиликке жетесиң. Ошол өтүп кеткенче сабыр кыл деген сөз. Кейип, кекшеп, налып, Кудай мага эмне жазып койдуң? Мени эле көрүп калдыңбы? Элдин баары жакшы жүрөт, мен намазды эле окучумун эле. Мындай бале каяктан жолукту деп жанандай кейиген, кепшиген, ар кандай жаман сөздөрдөн оолак болуу. Эгер ушул сөздөрдү айтты, болду, анын сабыры жок. Сага ийгилик да келбейт. Ошону кейип кекшип өтөсүң жашоодо. Эгер ошондо сабыр кыл, сабыр деген ушул жүрөгүңдө, анан оозуңда, жүрөгүңдө ошону Алла тааламдын өкүмүнө ыраазы болуп калышың жашооңо, тагдырыңа. Жана оозуңан жаман сөз чыкпаш. Адамдарга барып жалап кылып, кейип кекшип, арманыңды айтып, нааразы болуп кейисең, анда Алла сактасын. Аллах таштап койсо сени ошол абалга. Анда насыр жок деген сөз. Насыр деген ийгилик жок деген сөз. Билгин, ал эми кутулуу, ийгиликке жетүү ошол кыйынчылык менен болот деп атат. Кыйынчылык келип атабы, значит артынан жеңилдик келет деген сөз. Алла таалам Куранда Аш-Шарх сүрөсүндө эмне дейт? Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра. Чындыгында оорчулуктан кийин жеңилдик келет. Чындыгында оорчулуктан кийин жеңилдик келет деген. Мына бул мурунку окуяларда да болгон. Адамдар качан Аллахтын жеңиши келет деп, Аллахтын жеңиши жакын деп, адамдар чыдалбагандар ушундай кыйналат. Ар кандай сөздөрдү сүйлөп жүрүп, Аллахтын
арттан үмүтүн өчүрүп салат. Ошон үчүн эч убакта үмүттү өчүрбөстөн, Аллах таалам жөнүнөн жакшы ойдо болуу, каниет кылып, ыраазылык кылып, ошол тагдырга моюн сунуп адам өтүп кетиш керек. Жакшылыгына шүгүр кылып, кыйынчылыгына сабыр кылып. Алла тааламдын жакшылыгы менен бизге жазып койгон ушул кыйынчылыктын үстүндө эки жеңилдик бар деген сөз. Бир кыйынчылыкты эки жеңилдик жеңет. Эки жеңилдикти бир кыйынчылык жеңе албайт. Ар бир кыйынчылыктан кийин жеңилдик бар. Бир эмес, эки жеңилдик бар. Бир кыйынчылык келсе, сөзсүз артынан эки жеңилдик келет деп билиңиз. Ошон үчүн кээ бир сүйлөшүүлөр бар салафтарда. Кыйынчылык менен жеңилдик, кыйынчылык келсе бир чуңкурга кирсе дейт. Жеңилдик артынан кирсе, жанагы кыйынчылыкты чыгарып салат. Болгондо эле ошондо сабыр кылып, үмүтүн өчүрбөстөн, түңүлүп калбастан, өзүн таштап салбастан, Аллах тааламдын жөнүнөн жаман ойдо болбостон, сабырдуулук менен, жакшы үмүт менен өткөзсө эле өтүп кетет. Мына ушундай сыноолор болот адамга. Сөзсүз ыйманына жараша боло берет. Бул хадисте айткандай. Бирок ушундай балеге душар болуучулар бул дүйнөдө эң көп пайгамбарлар. Анан ошого жараша деңгээли ыйманы бийиктерге ошондой балелер келе берет. Мына ушундай абалдарды адам сабыр менен тосуп алыш керек. Сабырдын артында жеңиш бар. Сабырдын артында ийгилик бар. Кыйынчылыкты жеңилдик жеңет. Болгондо Аллах тааламдан жакшы үмүт кылып, дуасын үзбөстөн, үмүтүн үзбөстөн уланта бериш керек. Аллах кулун таштап койбойт. Болгондо ушундай бир кыйынчылык менен Аллах таалам кулун бышырат, тарбиялайт, жакшылыкка себеп кылат ушуну. Канча деген адамдар башына кыйынчылык келип, ошонун артынан хидаятка түшөт. Канча деген адамдарга бир суноо келип, ошонун артынан көз ачылат. Жүрөгүндө ибадатка бекем болот, илимге бекем болот, жакшылыкка умтулат. Канча деген адамдар эч бир башына бале келбейиндер, ойгонбостон кайдыгеликте өтүп кетет. Бул дагы суноо Алла тааламдын кулуна болгон ырайымы, туугандар. Шейх айтат, бул улуу хадис, улуу осуяттар. Мына ушул осуят менен пайгамбар алейхиссалату вассалам үммөтүнө осуят кылды. Кандай жол менен? Мына ушул балагатка жете элек жаш балага осуят берген берекелүү осуяты мына бүгүнкү күндө бизге жетип, угуп отурабыз, таанышып отурабыз деп шейх эскерип атат.